Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, куш келипсиз, урматтуу Аскар Токтогулович, жалпы ушул транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жамааты, келиңиздер, жетекчилер. Мына бүгүн байрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул Жакшынакай бүгүнкү мына Катыраңкы айылында болуп аткан иш-чарабыз ушул Жакшынакай майрам курбан айтка туура келип, мына ушул майрам күнүнө карабастан биздин ушул жакшылыгыбыз менен бөлүшкөнү ушул Кыргыз Республикасынын жол транспорт жана коммуникация министри Аскар Токтогулович жалпы жамаат менен келип отурат. Бул да болсо биздин бүгүнкү мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн бир көрсөткүчү. Айылдын тургундары, саламатсыздарбы, келген коноктор. Мына элдин атынан сиздерге бир жогорку бийликтегилерге, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичтердин баштаган командасына чоң ыраазычылык билдирем деп элдин атынан айткан турамын. Эми мына канчалаган замандар өттү, көрдүк, бир кыяматтай жол менен каттап да жүрдүк. Мына Кудайым ушуларга бир оматты берип койгон экен. Мына келип Жакшынакай заманбап көпүрө куруп берип атат. Ушуларга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Иштерин ийгилик болсун. Ошонун командасына мына Абсаттар Токтогулович, сизге дагы улуу башыңызды кичүү кылып, кичинекей айылга келип атасыз. Сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун, бала чакаңыз менен тынч аман бол. Эринишке дагы рахмат. Эриниште дайыма ушу Катыраңкы дегенде кичине көңүлүм буруп дайыма жүрөт. Рахмат сага да, ишиңде ийгилик болсун. Бизде дагы мына Катыраңкыда да чыган жакшы жигиттер бар, чоң салым кошкон. Мына Жээнбек деген инибиз бар. Бул дагы Катыраңкыга чоң заманбап мечит куруп берди. Эми мындан кийин дагы ушул сиздерге, Садыр Нуркожоев, Кыдыршаевичке да чың ден соолук каалайбыз. Иштерин ийгилик болсун. Сиздерге дагы иштериңиздер ийгилик болсун, сиздердин командаңыздарга дагы. Дайым элибиз тынч болсун. Кийинки мына жакшы сөздө аршет этип кеттиңиз. Кудай кааласа ушун чыдамсыздык менен күтөбүз элдер. Эле рахмат көңүл бурганыңыздар. Рахмат. Урматтуу жетекчилер, ушул элибиздин атынан Аскар Токтогулович жалпы элибиздин атынан ыраазычылык, анан ыраазычылык билдирүүгө ушул айыл аксакалдарынан берсең. Урматтуу туугандар, мынакей жогоруда сүйлөгөндөр, биздин өкмөт башчыбыз бүгүн ушундай майрам, курбан айтка мындай улуу күнгө түшкөн келип атат. Бул дагы биздин пешенебиз. Урматтуу Абсаттар Токтогулович, биз азыр сүйүнүп, көпүрөбүздүн ачылганына сүйүнүп турсак, азыр сиз асфальтта андан бетер мына жарга жакын тургандар зорго турдук да. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Урматтуу туугандар, биз мурун тарыхада кичине эметип коелу. Биз мурун мына Катыраңкыдагы жолдо мектептин алды чыла болуп, балдарыбыз чыла болуп, эжекелер зорго келип ушундай бир жашоодо турганда, мындан 10 жыл мурун бир айыл башчы Нерде Гагаш мен болуп, Камчыбек Кыдыршаевичтин алдына барып, сиз ушул жерге бизге бир таш төгүп берин, биз кыйналдык дегенде, ушул киши жок дебестен 80 машина шагылды төгүп, сүрдүрүп, 3 күндүн ичинде бүтүрүп берген. Эми биринчи туугандар мынакей көрүп атабыз, мамлекетти башкарган Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич эл үчүн канча кызматтарды кылып атат. Ушуларга бүтүндөй кыргыз эли канча каалоо тилек айтып, жакшылыктарды кааласа, биздин ушул жерде турган эжекелер, энелер, апалар, аталар, биз алардан 100 эсе аларга ден соолук тилейбиз, узун өмүр тилейбиз, иштерине ийгиликтер тилейбиз. Сиз эми дебесеңиз биздин атыбыздан айтып барасыз. Анан кийин ушу бизге ушу Камчыбек Кыдыршаевич мынакей түштүк, Жалал Абадты биз жол менен эле көрүп билип жүрүпбүз. Жалал Абад вообще бөлөкчө болуп кетиптир да, биз болуп кетиппиз уже деп айткандай. Ушу кишиге да чоң рахмат. Бизде бар экен, биздин элден чыккан экен, ушундай болуп биздин шаарыбызды ушундай немеге келтирип койду. Канча стройкалар болуп атат, канча балдарыбыз там алып атат. Ушул Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин
Sizlerge okşogon jölök dayak bolgon komandasına dagı densoluk kalayбыз, uzun ömür kalayбыз. Aman bolgulayınlar. Şu eldi karagan, jurttu karagan, şu jakşı jetekçiler bolsun. Dagı bir jolu çoğun rahmat. Ondan keyin bu nerseni sizge de içine şıvıragan bizim kağız var bir yerde erinistegen. Köp kağızlar jata beret onu tantarda. Ошол kağızды çukulap erinisi kağız hep menin ayılım, menin jurtum şerdik içine karap koyulu dep demetken bizdi jetelegen sizlerge şıvıragan şu erinisi kağıda Kuday densoluk, uzun ömür var olsun şu. Bu dağı şu Sadır Nurgojoviç ve Kamşat Kıdışayevç'e çoğun rahmat hazır. O nuktasa düşünge girmegen işlerdi kılıp koydu. Şu sizlerge çoğun rahmat şu bıraktı. Köprünü giyin açal dediniz, açılışa da gelip bergenge siz uşunday çıdam sıkmayı kutuyoruz. Hazır bu adamlar ilahımdele gelip etti. Benim için bunu asfalt bulut deyin. Rahmat. Rahmat, keyingi сөзді абдаман урматтуу өзүбүздүн агабыз Сыргабаев Абстал Токтогуловичке берели. Саламатсыздарбы, урматтуу Атыран кайрымы тургундары. Барыңыздарды айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайым Алла Таалам жакшылыктар насип кылсын. Жергебизде, мамлекетибизде дайым жакшылыктар болсун. Мен бир нерсени айткым келип турат. Былтыры ушул жерге келгенде ушул көпүрө авариялык абалда болчу да. Ушул айылдын тургундары каттамдан кыйналып атабыз дегенден биз ушуну бюджетке киргизип быйыл бүтүп калды. Мен ушул көпүрөнү курганына салым кошкон турган биздин азаматтарга терең ыраазычылык билдирем. Ушундай элге шарт түзүп берип атат. Бирок бир нерсени белгилегим келип отурат. Мына бүгүн көпүрөнүн лентасын 49 ачабыз деп атат. Мен айтайын дегеним, бүгүн көпүрөнүн лентасын кыркпастан жолду бүтүрүп, асфальттап, анан кийин лентасын кырксак жарышат да. Ошону макул десеңиздер, ошондой кылалы. Мен ойлодум элем, бул асфальты дагы бүтүп калса керек деп. Мен азыр келип карадым. Көпүрөнүн өзү эле бүтүптүр. Бирок жол асфальттары бүтө элек экен. Эми азыр бүтө элек көпүрөнү ачып алсак туура эмес болуп калат. Макул десеңиздер, Кудай буйрса бир 2-3 айда жолду бүтүрүп анан келип лентасын кыркып берели. Эми азыр мына каттам бар экен, Кудай буйрса. Ушул көпүрө менен каттап, мына коопсуз, заманбап, ушул стандарт менен курулду. Ушул көпүрө сиздерге кызмат кылсын ар дайым. Ар дайым жакшылыктар болсун, тынччылык болсун. Мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Кудай буйрса, ушул жакын арада şu joldu koşup anan köpründen lentaсын kırkayla. Uşo nasip kılsın. Çok rahmat, barыңızдар tinch, aman bolуңуздар. Rahmat bolуңуздар. Бүттүк, ушунун ачылуу алдында турабыз. Ушу барыңыздарды ушундай жакшы күн менен куттуктайм. Дайым жакшылыктар болсун. Ушул мамлекетибиз өнүгүп өсүп, ошонун ичинде биздин ушул алыс аймак болгон Кыз Көл айыл өкмөтү, ушул айылдарыбыз өнүгүү жолуна мындан арадагы жакшы көрсөткүчтөргө чыга берсин. Бул жакшынакай күнүңүздөр менен, майрамыңыздар менен куттуктайм. Азыркы куттуктоо сөзүн Сузак райондук администрация башчысы Акимдин орун басары Сүйүнбаев Бакытбек Сапарбаевич берет. Ассаламу алейкум, урматтуу Атыран кайрымы тургундары. Баарыңыздарды бүгүнкү айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Аллах Таала баарыбызга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, тынччылык берсин. Абстал Токтогуловичуна бүгүн өзүңүз келип, элдин жакшы маанайында, майрамдык маанайда ушул жерде ачып бергениңизге келип отурасыз. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Мына бүгүн транспорт министрлигинен 33 миллионго ушул жерге тендер коюлуп, Аспид ишканасы 27 миллионго утуп, бүгүнкү күнү мына көпүрө тап ремонттон өтүп, элге пайдаланууга берип отурат. Бардığınızlarda сүйүнүшүңүздөргө кошулабыз. Ар дайым ушу Атыран айылына кайсы бул жерге болбосун жакшылыктарга келели. Майрамыңыздар менен. Рахмат.